Сен бизди сүт менен балаккан жерге жеткирген жоксуң. Жүзүмзарлар менен эгин талааларын энчибизге берген жоксуң. Сен бул элди алдагың барбы? Барбайбыз дешти. Ошондо Муса абдан капаланып, Теңирге кайрылды. Булардын алып келген курмандыктарына көңүл бурба. Мен булардан бир да эшек алган эмесмин. Булардын эч бирине жамандык кылган эмесмин. Анан Муса Коракка мындай деди: Эртең сен бүт таламдаштарың менен Теңирдин алдында бол. Сени менен кошо таламдаштарың жана Арун болсун. Ар бириңер жыпар жыттуу зат түтөтүлүүчү идишиңерди алып, ага түтөтүлүүчү зат салып, Теңирдин алдына алып келгиле. Бардыгы 250 идиш болсун. Арун экөөңөр да өз идишиңерди алып келгиле. Ошондо ар бири өз идишин алып, чок салып, жыпар жыттуу зат салып, жыйын чатырынын алдында турушту. Муса менен Арун да турду. Анан Корак аларга каршы бүт жамаатты жыйын чатырынын алдына чогултту. Ошондо бүт жамаатка Кудайдын даңкы келди.